Biz Kırgıziston işte öyle. Biz Kırgıziston'da launazız. Aqbala itni so'kkan edim. Kimdirlar montaj qilib Qirg'izistonni so'kding, u qilding, bu qilding deb montajlar qilib tashlashibdi. Qirg'izistonni so'kish bizga emas. Bizdan kattalarga emas Qirg'izistonni so'kish. Hech qachon hayotimda so'kmayman. Men bilaman so'ksam nima bo'lishini. Ko'timda ayirib ketishadi. Ne только Qirg'izistonni, boshqa millatni ham so'kmayman. Bu yerda nima bo'lgan, o'sha Aqbalani donator, qirg'izistonlik Aqbalani donatorlari deganman. U kesib kelsa o'zlari montaj qilish bo'pti. Ko'pchilik akalar mendan xafa bo'libdi, Qirg'izistonni so'kding deb. Akalar, so'kmagan bo'lsam ham yana kechirim so'rab qo'yaraman. Kechiringlar, Qirg'iziston aholisi, xalqi, men bor uzr. Sizlarni so'kish bizga emas. Yana bir qaytaraman. Mana Aqbalaga urib turgan donator deb so'kkanman. Shuning uchun noto'g'ri tushunmanglar. Jonlaring sog' bo'lsin. Qirg'iz eli, qordosh eli meni kechirib qo'yinglar. Yana bir marta sog' salomat bo'linglar. Qani jonlaring sog' bo'lsin. Каприз базасына бара жаткан жолдогу кырсык деп 11 айып пул салынды. 6 декабрда Ысык-Көл облусундагы Каприз лыжа базасынын ачылышына унаалардын көп барыбыздан улам жолдо тыгын жаралды. Бул тууралуу Ысык-Көл облустук ЖККБнын басма сөз кызматынан билдирип, таңгамал каржаап, жол тайгак болуп калганын кошумчалады. Маалымат кылайык, деп 11дин кызматкерлери кар жаагынан кийин жолду сүргөнү менен инерттик материалды жетиштүү өлчөмдө чачкан эмес, мунун айынан жол тайгак бойдон калып, базага көтөрүлүп бара жаткан бир нече унаа бири-бирине жеңил түрдө сүзүшкөн. Ак Суу районунун жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери жолду өз убагында жана талап кылайык тейлебеген үчүн деп 11ге 35 000 сом айып пул салганын билдиришти. Жабыркагандар жок, 2 унаа материалдык чыгымга учурады. Аялды башка тээп сөгүп жаткан киши аныкталды. Интернетке аялды тээп пулдон турууга мүмкүнчүлүк бербей урушуп жаткан кишинин видеосу тарады. Видеодон байкалгандай, кадырга кичинекей балдар да түшүп калган. Алар чырылдап жатканын көрүүгө болот. Ысык-Көл ОИБтен видео тууралуу маалымат беришти. Белгилүү болгондой, жабыркаган келин ушул жылдын 25 ноябрында Ак Суу милициясына кайрылган. Ал жолдош тарабынан көп убакыттан бери зомбулукка кабылып келгенин билдирген. Келин өз көрсөтмөсүндө 2010 жылы туулган жаран менен турмуш куруп, 4 баласы бар экенин билдирген. Жолдошу менен жашап жүргөн мезгилде көп жолу эч себепсиз ур-токмокко кабылып, кордолуп жүргөнүн айткан. 2025 жылы 3 мартта жолдошу сабагынан кийин Ак Суу райондук ооруканага түшкөн. Ал ошол учурда балдарын ойлоп жыгылып кеткем деп окуяны жашырып койгон. Ооруканадан чыккандан 3 ай өткөндөн кийин жолдошу кайрадан уруп сабап муунткан. 2025 жылдын август айында келин балдарын алып ата-энесинин үйүнө кеткен. Ноябрь айында Ак Суу райондук сотуна ажырашуу боюнча арыз менен кайрылган. Бирок жолдошу орой мамилесин токтотпой, телефон аркылуу коркутуп сөгүп, аброюна шек келтирип жатканын билдирген. Тергөөнүн жүрүшүндө келинге соттук медициналык экспертиза дайындалып, алган жаракаты анча оор эмес деген корутунду чыккан. Жогорудагы фактылар боюнча кылмыш иши козголуп, ал камакка алынды. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы
Кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурач, баарыңыздардан Аллах Таалам разы болсун. Пойди, надо туда разгружать всех, туда. И вон там ручка, и Этешка, вон пострадавший. Набирается и набирается. Aqbala itni so'kkan edim. Kimdirlar montaj qilib Qirg'izistonni so'kding, u qilding, bu qilding deb montajlar qilib tashlashibdi. Qirg'izistonni so'kish bizga emas. Bizdan kattalarga ham emas Qirg'izistonni so'kish. Hech qachon hayotimda so'kmayman. Men bilaman so'ksam nima bo'lishini. Ko'timda ayirib ketishadi. Ne только Qirg'izistonni, boshqa millatni ham so'kmayman. Bu yerda nima bo'lgan, o'sha Aqbalani donator, qirg'izistonlik Aqbalani donatorlari deganman. U kesib kelsa o'zlari montaj qilish bo'libdi. Ko'pchilik akalar mendan xafa bo'libdi, Qirg'izistonni so'kding deb. Akalar, so'kmagan bo'lsam ham yana kechirim so'rab qo'yaraman. Kechiringlar, Qirg'iziston aholisi, xalqi, men bor uzr. Sizlarni so'kish bizga emas. Yana bir qaytaraman. Mana Aqbalaga urib turgan donator deb so'kkanman. Shuning uchun noto'g'ri tushunmanglar. Jonlaring sog' bo'lsin. Qirg'iz eli, qordosh eli meni kechirib qo'yinglar. Yana bir marta sog' salomat bo'linglar. Tani jonlaring sog' bo'lsin. Hurmatli mekendештер, men bugun Sentr избиркомго барып, Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясына барып, өзүмүн мынау 8-чи окружной комиссиянын чечими боюнча документтерди алайын десем, мага эч ким бере албады. Мен ошол 8-чи округдук шайлоо комиссиясы чечим чыгаргандан бери мен ошол чечимди ала албай келем. Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын бир эмес 2 жолу токтому чыгыптыр. Аны бергиле десем да бербей коюшту. Мен бир дагы материал менен тааныш эмесмин. Мынау канча күндөн бери тиги администрация президентин Дайырбек Орунбеков дагы жазып атат. Мына ушундай 8-чи округда 2 шайлоо участкалык комиссиясынын жыйынтыгы жокко чыгарылды деп. Ошол президенттин администрациясынын пресс катчысы билген документти мен талапкер катары борбордук шайлоо комиссиясынан ала албай атам да. Бул деген өтө жаман нерсе. Бул деген мыйзамды сыйламагандык. Бүгүн да барып, тиги жалпы бөлүмгө арыз жазып келдим. Мага ошол 8-чи округдук шайлоо комиссиясынын чечимин бергиле деп. Ошону менен бирге ошол материалдын ичинде кандай документ болсо, бүт документтерге менин түздөн-түз мыйзамдуу укугум бар. Ошол материалдарды алып, окуп, анткени менин тагдырыма түздөн-түз тийиштүү болуп калды. Мындай айтканда, ошончо менин добуштарым жокко чыгарылып атса, мен сурасам алар бербей коюшту. Ошондуктан урматтуу төрага, борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Шайназаров мырза, мага бүт документтерди бериңиздер. Бир да документ калбастан сөзсүз түрдө бул документтер менин колума тийиш керек. Экинчиден, мен бүтүндөй күч органдарынан сурап кетем. Ошол Мамыт Малдабаев деген 8-чи округдун төрагасынын өзүнүн кызматтык абалы менен кыянатчылык менен
пайдаланып ушул 8-округду туура эмес чечим чыгарган үчүн жоопко тартышат. Думайсам, чынында жоопко тартууларды мен сиздерден сурап кетем.